Масы тазалык муниципалдык ишканасы турак жайлардан район борборундагы базардан чыккан таштандыларды чыгаруу менен гана элек болбостон айлана чөйрөнү жашылдандыруу, көрктөндүрүү, көчөлөрдү тазалоо иштерин да аткарып келет. Айылдык бийликтердин планы боюнча ишкана өзүн-өзү каржылоого өтүш керек болчу. Бирок абоненттердин жоопкерсиздиги же түшүнбөстүгү бул пландын ишке ашышын үзгүлтүккө учуратууда. Быйылкы жылкыга дагы 500 арча планыбыз бар эле, эгип бүттүк, Кудай кааласа бардыгын. Гүлдөрүбүздү эгип атабыз эми. Эл өзлөрүнө толуктап берсе, ушу ишкана өнүгүп, дагы элге кызмат кыла берет да. Элде субсидия өкмөт тарабынан алынбай калат да булчу. Анан ушу элдер толук төлөмөй, түшүнбөй элдер ушундай болуп атат. Нокен район борборундагы 3172 кожолукта кишинин саны 18623 жетет. Күнүнө 14 кубометр таштанды чыгарылса, майрам күндөрү таштандылардын көлөмү 2 эсеге көбөйөт. Бирок өткөн жылы аталган ишкана тарабынан катталган 15144 абоненттен 3045 гана таштанды акыларын төлөгөн. Ал эми 12000 абонент таштанды акысын төлөбөй койгон. Ал 15 сомдон ар бир жанга эл ошону төлөөгө азыр эмеси жетиш элек да. Шаардагыдай болуп, биз обязательно ушу эмеге таштандыларга айланы чөйрөнүн жашылдандыруу көктөндүрүүсүн карап турууга төлөшүбүз керек деген жоопкерчилик жок болуп атат. Ошол себептен бизде былтыркы 2017 жылга 20% гана өндүрүү болгон. Ал 20% менен биз эч кандай же ишчилерди камсыздай албайбыз, же өзүбүздүн ишканага кеткен каржыларды камсыздай албайбыз да, өзүбүз. Масы айыл аймагынын тургундары Масы тазалык ишканасын жүргүзүп жаткан иштерин оң баалашууда. Акыркы жылдары район борборунда жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери жакшы жүрүп, көчөлөр таза болуп калганын айтышат. Ананда таштандыларды чыгаруу акыларын өз убагында төлөп туруу керектигин да моюнга алышат. Ай сайын төлөп койсо, эч канча акча болбойт. Бир адамга 15 сом. Агер төлөбөй, топтолуп көбөйүп кетсе, аны элдин чөнтөгүнө оор келип кетет. Ушу биздин Масы айылында акыркы жылдары ушу көктөндүрүү, жашылдандыруу иштери абдан жакшы жолго коюлуп, жакшы жүрүп жатат. Эми ушу мусорлорду биз элдер ушул жердин жашоочулары убагында төлөп турсак, ушу жакшы жолго коюлат эле. Чын акча төлөш керек. Буларды биз үчүн, эл үчүн, жер үчүн неме кылып аткандан кийин биз дагы жардам беришибиз керек. Эскерте кетсек, учурда Масы тазалык ишканасында 15 кызматкер эмгектенсе, ишкананын карамагында 2 таштанды ташуучу унаа менен 1 экскаватор гана бар. Эгерде абоненттер таштанды чыгаруу акыларын толугу менен өз убагында төлөп турушса, зарыл техникалык каражаттарды сатып алууга мүмкүндүк жаралмак. Эми айылда жаралган бул көйгөй кандай чечилет, аны убакыт көрсөтөт. Тазагүл Шамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал Абад облусу, Нью ТВ.